Ар бир адамдын коду туулган күнүндө. Муну билимдүүлөр баары билишет. Паспортту биометрика алганда эле белгилүү. Бул адам иштейт, иштебейт. Миллиардерлер билет бул илимди. Бул иш берет, иш бербейт. Бул баары бир мындай билишет. Паспорттун алды болду, сен баардыгы белгилүү. Биз эми цифровой болот экен, биз ана мына деп жүрөбүз. Качан эле цифраланып түшкөнбүз биз. 8 цифрага эмне керек турган 8 цифрага туулган күнү адамдын, айы, жылы. Ушун менен ал коддолуп түшкөн ар бир адам. Суцай бул илим, бул философия. Суцай бул аралыктан таануу деген. Адамдын туулган күнү 8 цифра, 8 сан. 8 сан аркылуу адамдын ой жүгүртүүсү кандай күчтүү жана алсыз сапаттары бар. Анан 33 жаштан кийин ал кандай кызматта, кандай өзүн алып жүрөт. Жүрүм туруму кандай болот? Психологиясы камтылган. 21-кылымдын психологиясы бул Суцай. Кыскача айтканда. Числосу таасир этет экен. Андан кийин жылын ушундай болуп калабы? Ооба, биринчи төрөлгөндө бала төрөлгөндө туулган күнү анын акылы болот. Туулган күнү адам кантип ойлонот, эмнени каалайт деген суроого жооп берет. Анын бүтүндөй каалоосу туулган күнүндө катылган сыр. Бир адам мисалы үчүн биз бакытты эмне үчүн түшүнө албайбыз? Өмүр бою эмнеге талашабыз? Анткени ар бирибиз бакытты ар түрдүү түшүнөбүз. Мисалы үчүн 1-числодо төрөлгөн адамдар, 1-10, 19, 28 числодо төрөлгөн адамдар бакыт эмне десең, бакыт бийлик дейт. Бакыт деген бир жерди ээлесең, президент болсоң, элдин баарын башкарсаң, элдин баарына жардам берсең, элдин баарын бекабас деп элди мен камкордук кылсам деген бакыт дейт. Мисалы, эгер дагы бийликке жетмейинче анын жан дүйнөсү кыйналып өтөт бу дүйнөдөн. Эл мени укпай койду. Ал кайсы 1-число болушу? 1-числодо төрөлөт, 10-число төрөлөт, 19 төрөлөт, 28. Мисалы үчүн биздин Аскар Акаев 10-число, Бакиев 10-число болот да, мисалы үчүнчү. Себеби алар аябай өнүккөндө сөзсүз бийликке барат, бийликке отурат, бийлик аркылуу элге жардам берем, элди көтөрөм деген адамдар. Сенин мээңде эмне ойлосоң ошол гана болот бул ааламда. Не салынса, алар бирлерге бийликке баруу гана салынат. Бийлик менен элди көрсөтөм, жардам берем деген себеби бул бирлерде эң күчтүү энергия бирлерде. Булар күн энергиясы. Күндөй болуп жаркырап, жаман жакшы дебей баарына тийип, баарына камкордук көрсөткөн өтө күчтүү энергия. Көпчүлүк адамды көтөрө ала турган. Лидерлик сапаты. Тубаса лидер бир болот. Тубаса лидер. Мындайча айтканда булар падышалар. Тубаса падышалар да, энергиясы падыша. Ошон үчүн Кыргызстан жол таппай турганда падыша болду. Ал эми 1 менен 3 великий друзья болот. Түбөлүк дос. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов менен Аскар Акаев дос болгон. Бирлер 3-4 гана угат, башка эч кимди укпайт. Ошон үчүн Аскар Акаевка Чыңгыз Айтматов отур деп тактыны көрсөтө алган. Ошон үчүн советниктер, премьер-министрлер 3-числодогу энергиялар болот. Бүт падышалар 3-4дөн маслихат сурашат. Если биз парламент ала турган болсок, президент 1 болот, премьер-министр 3 болот. Экилер бул министр иностранных дел, сырт чекедеги мамлекеттер менен экинчи энергиядагылар гана байланыша алат. Калгандардын эгосы жол бербейт. Себеби башкага барса, башка дагы падыша да, ал дагы бир да. Бирлер эч кимди укпайт, өзүнүн элин гана, өзүнүкүн гана сакташ керек, башкага келишпейт бирлер. Ага орто жеткен эгоист бирлер болот, мисалы үчүн. Эгоист болбосо ал жеңилип калбайбы, ал элин сактай албай калат, ал ар кимди кое берсе, мисалы үчүн 2-числодогулар бул карым-катнашты жакшы кылат, бирок өзүнүн мамлекетин сактаган келгенде жумшактык кылып коет. Мисалы үчүн Горбачев 2. Горбачевко келгенде СССРди кой берип, мисалы үчүн Брежнев 1 болчу. Бүт кармаган адамдар келатып, 2ге келгенде Советтер Союзу таркап кетти, мисалы үчүн. Себеби 2 мейли ар бириң өзүңчө бол, мейли деп баарын түшүнө берет да. Анан кийин шаар экилер дипломат да болушат. Дипломат да бардык адамдын жан дүйнөсүн түшүнүп турат. Бүтүн тубаса. Ошон үчүн ар бир келген адамдын бул дүйнөдө предназначениясы бар. Жөн келген жок эч ким бул дүйнөдө. Ар кимдин өзүнүн энергиясы бар. Мисалы үчүн бул жерде экөөбүз отура турган болсок, бул жерде азыр канча адам отура турган болсо, ар биринин өзүнүн ушул жерге кошуп турган энергиясы бар. Мисалы үчүн бул жактыкы эгерде туулган күнү боюнча болгондо комфорт бул жерге. Паспорту гениальный
идеяларды иштеп чыгарат, трансформация кылып турат коомчулукту энергиясы менен. Сен насаат бересиң, билим бересиң. Үчтөрдөн билим энергиясы келип турат. Эң билимдүү чоң билим үчтөргө берилген. Ошон үчүн жан дүйнөлөрдүн баары билет кимден маслихат сураш керек, кимден жол сураш керек, кимден эмне сураш керекти баары жан дүйнө билет. Эгерде ал өзүнүн акылын жүгөндөй алса, акылын жүгөндөй албай калганда эмоцияга кирип кетет дагы, акылы тумандатат көзүн. Жел кабык тоскондой көзүн тосот да, ал адашып калат. Көп катачылыктарды ошондо калат. Муну тренингтерде бессознательно жасайбыз деп айтышат. Ар түрдүү тил менен айтат, но айланып келип эле баардыгы адам өзүн таппай калды деген сөз да. Өзүн табыш керек. Өзүн табыш үчүн Сутайга келсе, Сутайды билип алса, жакшы. Эми бир кыскача ошол эмелерден айтып мүнөзүмө берип кетсең болобу? Мисалы үчүн 4, 5. Ар бир энергияда. Мисалы үчүн 1-числодогуларды айттым, падышалар группасына кирет. Мисалы үчүн 1 деген энергия бул күн энергиясын алып жүргөн адамдар. Кимдер кирет буга? 1-числодо төрөлгөн, 10-число төрөлгөн, 10 деген 2 орундуу сан. 1, 0, экөөнү кошсок 1 чыгат кайра эле. 28-число кирет, 2-ге 8 кошсок 10, кайра эле 1 чыгат. 19-число кирет, 1-ге 9 кошсок 10, кайра эле. 1 каягынан кошсоң да 1 чыкса, бул 1 энергиясын алып жүргөн адамдар. Күн планетасынын ключевойлор десе, күн планетасы башкарат бул адамдардычы. Булар күндөй болуп эле кайерге койсоң жаркырап чыга келет. Көп адам отурган болсо, сырттан бирөө келсе, ошо бирден сурайт бирдемени. Себеби ошол эле көрүнөт башканын көзүнө. Жаркырат, күндөй энергиясы. Силер айтып атыңар эле, жанагы мисалы үчүн 10 деген цифра болсо, жана жанында 0 болсо, бул негатив көбүрөөк болот экен депчи. 0 деген бул 0 да. Каягынан кошпо 0 чыгат. 0ды көбөйтсүң. Ошон үчүн 10-числодо төрөлгөндөр өсүп барып туруп кызмат абалындагы бардык нерсени 0га түшүрүп алат да. Акаев да, Бакиев да ошондой болдубу? 0-0га түшүп калат. Каалайсыңбы, ким болсоң да баары бир тагдырыңа жазылган болот деп атпаймынбы? 0га түшөт деген негативдүү энергия программа бар. Акылы негативге программаланган. Эртең менен жакшы ойноп, кечинде түштөн кийин эле айнып калышат да. Туура эмес ойлонуп калышат. Өзүнүн ишин өзү жокко чыгара берет. Өзү курган нерсени өзү бузуп алат да. Бирлер. 10, 20, 30дар. 0 барлар. Ал эми жалпы бирлер бул күн энергиясын алып жүргөн өтө күчтүү туаса лидерлер. Мындай лидер таппайсың. Падышалар группасына. Булар өтө эл башына түн түшкөндө кыйынчылыкта бирлер гана жол таап чыгып кетет. Анан булар өтө күчтүү финансисттер. Өтө күчтүү. Ошондуктан Кыргыз сомун баркы ушул күнгө чейин турат. Анткени Акаевдин гана башы буга жетет болчу. Ошол маалда Казакстанды 6 башкарып турган, ошол маалда Өзбекстанды 3 башкарып турган, бизди 1 башкаргандыктан, 3-түн маслихаты менен 1 падыша болгондуктан Кыргызстанды бизди туура жолго салып, сом акча менен Акаев чыгарып кетти. Бүгүнкү күнгө чейин Аскар Акаевдин бул жакшылыгы бардык жерде ар бирибиз күнүн көрөбүз, бирок пендебиз да, биз жакшылыкты унутуп калабыз, тез эле аркасынан чукуп кетебиз да. Эң күчтүү стратег жол тапкан, эң күчтүү финансисттер кичине акчаны көпкө жеткирип элди кармай алган булар бирлер болот. Ошондуктан Аскар Акаев ошондой кылып кетти. Анан минуска алар инициативасы аябай көп. Идеалисттер болот. Идеалист деген бардык адамды жакшы көрөт. Бардык иш жөнүндө жакшы ойлойт. Баарын жакшы дейт дагы, кошоматчыларга алданып калат. Кошоматчылар аябай көп жанында жүрөт бирлеринчи. Мактаганды сүйүшөт. Критиканы көтөрө алышпайт. Ошон үчүн мактагандарга көп жакшылык кылып коюшат дагы, ошодон күйүп кетишет да бирлерчи. Ал эми минуста боло турган болсо, минуска түшүп калганда аябай деспот, аябай агрессивдүү адамга айланып калат. Минуска түшкөндө. 2-числодогулар булар ай планетасы. Бирдин жанында 2 гана чыдайт. Ай болгон үчүн. Күн, ай экөө сутка болуп жүргөндө кезектешпей мындай күнүң жайдын күнгө биз тура албайбыз го. Күйгүзүп жүрөт го бизди. Ошондой болуп кетет да бирчи. Ошондо анын энергиясын акырындаткан бул 2 гана. Кечке маал эшикке чыгып басып калабыз го. Болду, эми күндүн табы кеттиби деп. Ошол 2-числодогу дипломаттар. Туаса, дипломат, туаса, психолог, алар туулган эле, алардын өзүнүн түсү болбойт. Бирдин түсү бар.
алар бирдин гана түсүн чагылдырып турат. Бирдин түсү кандай болот? Бирдин түсү мисалы үчүн күн да, күн кандай? Өтө сары, өтө кызыл, ар түрдүү болот алардагычы. Күйгүзүп жибере турган 19-число күйгүзүп жиберет мисалы үчүн. Эч кимди укпай жөн кып-кызыл жөн күйгүзүп турат. Бирлеринин айырмасы бар да ичиндечи. Ал эми 2-числодогулар бул акырын сүйлөп, угуп, тынч жүргөн. Олар унчукпай жүрсө билбейт бул деп ойлошот. Бирлер көп сүйлөйт да, мотиватор да. Микрофонду сөз алат. Тойлорго барып көрсөң бирлерди мисалы үчүн сөз микрофонду алат да тынбай сүйлөй берет. Мени эле карап турушун дейт. Менин тегеремимде айлансын, мени күндөй болуп жүрсүн менин адамдарым дейт да, мисалы үчүнчү. А экилер сүйлөбөйт, унчукпайт. Унчукпай жүрсө аны билбейт деп ойлошот адамдар. Унчукпаганда. Бирок баарын билип, унчукпай түшүнүп турган экилер болот. Ай планетасынын адамдары. Экилер булар 2, 20-число, 11-число, 2, 20, 11 жана 29-числодогулар. Булар дипломат, анан аткаруучу, анан баарын түшүнгүсү келе берет. Ар бир адамды. Бизге ушул адамдар жетишпейт турмушта. Ар бир адамдын жан дүйнөсү ыйлаганда экилерге муктаж болушат. Алардын жан дүйнөсүн эч ким укпайт экиден башкачы өзү. Эч ким укпайт, ошон үчүн көчөдө кетип атса деле, маршрутка чыкса деле экилерге барып эле айта беришет адамдар бүт секретин. О экилер көбүнчө психологдор болуп иштешет. Жан дүйнөсү кыйналгандар психологияга барышат. А Сүтсай цифровая психология 21-кылымдын. Анан минуска түшкөндө ошол экилер аябай депрессияга түшөт, өзүнө өзү ишенбей калат, эки жүздүү болуп кетет. Эки жүздүү деген сыртта башка сүйлөйт, үйгө киргенде башка сүйлөйт. Көчөдө аябай жакшы дипломатичный көрүнөт, иште мисалы үчүн үйүнө келгенде аялына, балдарына чыгарышы мүмкүн бүтүндөй депрессиясын. Ушул эки түрдүү двойственность болуп кетет да. Ал эми үчтөргө булар азыр айттым, 3, 12, 21, 30-числодогулар Юпитер планетасы, плюста болгондо максаттуу, билим, гуру, язмайуулар. Ал эми минуска болгондо булар принципиалдуу, жалкоо, мен билем эле дей берет, билбесе деле, анан курук сөз, азарт болуп кетет. Ал эми 4, 13, 22, 31-лер булар Раху планетасын башкарган адамдар. Булар плюста болгондо борьба за справедливость. Бирөөлөргө боорачып эле адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүргөн адамдар. Төрттөр. Анан булар креативдүү адамдар, трансформатор, новатор. Жаңылыктын баарын төрттөр алып келет. Мисалы революционерлер да булар. Кыргызстанда бүт революционер кылгандардын туулган күнүн карасаңар 4 болот. Алар эч качан бийликке отурбайт, оппозицияда болот постоянно. Кайсы президент келсе дагы, ким бийликке келсе дагы минусун айтып сүйлөп тура тургандар 4 болот. А президенттер көбүнчө 1 болот, бирлерди ордуна койгон 4 болот. Всегда карма-каршы энергия да, дайыма аны айтып турат. Мындайсың деп, мисалы үчүн. 31 4. Жан дүйнөгө төңкөрүш жасагандар ушулар болот экен да. Жан дүйнөгө эмес, коомго, ааламга жаңылыкты киргизген ушулар болот. Эң жан дүйнөсү бай десем, жан дүйнөсү эмес, аң сезими чектен чыккан ушулар адамдар. Мисалы бирлер чектелген, экилер чектелген, үчтөр чектелген. Өзүн өзү чектеп бүткөн адамдар ушу 1, 2, 3 болот. Системный адамдар да түз жүрүш керек, ушудан чыкпаш керек деген. 4-кө келгенде бул 4 деген эң креативдүү адамдар. 3-төр ойлоно албаган, экилер, бирлер ойлоно албаган жолду 4-төр табат. Ошондуктан бири-бири менен келишпейбиз. 4-түн айтканын 3 жактырбайт, 1, 2 жактырбайт мисалы үчүнчү. Алар бир жолду, бир нерсени көрөт да. А 4-кө эми башталганда айтып койсоң, креативдүү. Анда жана неме революция кылган Лениндин немеси жазылды, жазылбадыбы? 4-числодогулар булар революционерлер группасындагылар төрөлөт да. 3-тө булар билимдүүлөр төрөлөт. 2-де дипломаттар, 3-тө премьер-министр группасы төрөлөт, билимдүү маслихат берет, акылдуулар. 1-де падышалар төрөлөт, 4-нчы энергиядагылар булар революционерлер. Бардык жерде революция кылышат, жаңылык. Үй-бүлөдө, мамиледе, коомдо, бир нерсени ойлоп табууда ушундай гана стакан болуш керек эмес, эмне үчүн стакан башкача болуш керек, 4 бурчтук болуш керек деп чыгат 4. 3-2 стакан толук ушундай болуш керек деп ойлойт мисалы үчүнчү.
төрт эч качан мындай ойлобойт. Мисалы үчүн биз ушундай отур десе отура беришибиз мүмкүн. Төрт келип туруп мен мындай отурбайм, бул мага жакпайт, башкача кресло болсун. Мен ана жерде туруп турайын, мен бияктан секирейин, анан тартып ала деши мүмкүн. Мисалы креативди киргизет да. Интересно кылат төртчү. Анан ошон үчүн революция кылат ошол. Жаңылыкты киргизген адамдар төрттөр болот. Ошон үчүн эгерде саясатка келе турган болсок, алар оппозицияда болот. Постоянно бийлик каалабайт. Бер жактан бар жокту көрүп турат, башка жолду ошону айтып гана турушат. Сынчылар болот. Сынчынын сыңары өтөгү майрак деген төрттөргө арналат. Анан минуска түшүп калганда ушул эле төрттөр, минуста төрттөрүң ушунчалык нааразы адамдар. Эч нерсе жакпайт. Кандай баардык ишти жакшы кылдым десең дагы төрткө келип сурасаң бир айыбын табат. Минуста болсо. Эмне үчүн алар дайыма нааразы? Анткени бул адамдардын энергиясы башында гана болот. 97% энергия башында гана болот. Денесинде энергия жок. Колунун учтарында, мүрүшүндө, таманында гана бар болгондуктан алар денесин анчейин сезишпейт. Ошондуктан көбүнчө төрттөрдү карасаң же аябай толуп кеткен, же аябай арык. Төрттөр денесин чувствовать этпейт да. Алар бүтүндөй энергиясы акылында болгондуктан жаңы нерсени ойлоп таба алат. Акылда могу жерде да акылда. Ошон үчүн жаңы нерсени ойлоп табат, креатив ушундай. Анан өтө күчтүү, физически эң күчтүү төрттөр болот. Тез кыймылдап жүрүшөт да. Идеясы, максаттары аябай көп болот. Башында болгондуктан энергиясы. Денесине энергия бүтүндөй таркагандыктан алар дайыма нааразы. Нааразылыгын ошентип ар кимден чыгарат. Сын айтып, жандардын көңүлүн оорутуп, баарын асылып турушат да. Анан минустагысы ошол өзүн өзү жок кылган бир гана төрттөр. Өзүн өзү жок кылат. Себеби негативди ойлонот, нааразы боло берип, өзүнүн телосун оорутуп, өзүнүн жашоосун бузуп алган төрттөр болот да. Элден бөлүнүп, оолактай берет. Элге кошулбай эле качып, үйдөн чыкпай, элге кошулбай эле ушинте берет төрттөрчү. Апатияга түшүп калат минуска түшкөндө. Жалганчы болуп калышат минуска түшкөндө. Каратып туруп жалган сүйлөйт. Бардык төрттөр ушундай. Жакшы кетип атканда эле калып сүйлөйт. Каратып туруп, мисалы үчүн, сырттан 100 сомго бирдеме алса, үйүнө кетсе апасы канча калдың десе, 50 сом калдым деп айтат. Аларга нормально. Эмнеге десе, 100 сом десе мурушат да, бул түшүнбөйт, кымбат алдың дейт. Ошон үчүн 50 сом деп койдум дейт. Алар мен справедливо кылып айттым, чтобы апам кыйналбасын деп механически жалган сүйлөп коет да. Жалган сүйлөп турат. Постоянно. Бул кылдырат, энергия баары ушундай. Андан кийин 5-числолорго келе турган болсок, 5, 14, 23. Мындан бул жагы 3төн эле цифра болот. 5, 14, 23төр булар Меркурий планетасынын адамдары. Булар эң планетасына карайт да, размеринечи. Эң кичинекей планета болгондуктан булардын аурасы эң кичинекей. 5тер. Тыпылдаган, тез баскан, тез кыймылдаган адамдар болот. Анан күлүп калды жыпар жөнүндө биз экөөбүз группалашып коебуз, аябай жакшы макалдар бар бизде. Аябай биринчи курстан эң тыпылдап тез баскан жыпар болчу да. Ошонун миссиясы 5 да. Ошон үчүн тып деп тез басып, тез кирип, ушинтип жүрүшөт да 5тер. Анан булар эң мыкты коммуникациядагы адам жасагандар болот. 5-числодогулар баарын тилин табат да, кыскасы. Тилин таппаган адам болбойт бул 5тергечи. Анан аябай жолдуу, фортуна, торговля, бизнесмен адамдар. Мисалы үчүн Кыргызстанда Дордой Салымбеков 5-числодо төрөлгөн болот. Шоро Табалды беле 5-числодо төрөлгөн адам да, мисалы үчүн. Кандай калчасаң да бар бизнесмен чыгат, мисалы үчүнчү. Себеби алардын жан дүйнөсү ошол жака алып барат. Да, Роза Аманова мисалы үчүн 5. Асылы берет элдин баары, эмне байып кетти тиги. Ал өзү бараклаш болсо эмне кылсын, ал каяка барса көбөйөт. Эмнени алса да көбөйөт. Студенттер деле көбөйөт, кайсы бизнести алып баштабасын көбөйөт бүтүндөй. 5тер энергиясы бул көбөйтүүчү энергия да. Анан бизнестин адамдары болот. Баарын тилин табат, тилдери таттуу, тилинде болот, ырдашат, поэзия жазышат, чыгарма жазышат, китеп жазышат, кылгысы келишет, анан бизнес кылышат да. Минуста болуп калса ошо 5тер бир нерсени аягына чыгарбаган, ушундай өтө жесткий адамдар, экстремисттер, снайперлер, киллерлер 5терден чыгат. Мындай айтканда ар кимдин күчтүү жагы, өзүнүн алсыз жагы. Жаман жакшы адам жок. Сен ошону кайсыл жагын таптап багасың. Жанагы данышманга келип сурагандай да, менин ичимде 2 карышкыр бар, кимиси жеңет десе, ак менен кара карышкыр урушуп атат десе,
кайсынысын баксаң ошол жеңет деген. Бул биздин акылыбыздын нени каалап атканын билдирип атат. Эгерде ушул 5-числодогу адам ушуну уга турган болсо, окуй турган болсо ойлонот. Мен акылымды жүгөндөсөм, мен өзүмдөгү тубаса талантым, мен өтө күчтүү бизнеске чыгат экем. Мен ушундай адам экем депчи. А эгерде мен өзүмдү өнүктүрбөсөм, мен өзүмдүн жашоомо жоопкерчилик албай, тиги күнөөлүү апам, атам Кыргызстан айылда туулуп калдым, мен ушундай болуп калдым, президент мени ушундай кылды дей берсе, ал минусунда гана көрүнүп чыгат. Жоопкерчилик албаганда минусунда болуп чыгат, кааласа каалабаса. Жоопкерчилик албагандагы тандоодо. А тандаса, өнүгөм десе, ар бири таланттуу. Канча 5 болсо баары бизнесмендер күйүп жатат деп кое бер. Канча 3 болсо ошончо окумуштуулар жөнүнө күйүп жатат Кыргызстанда деп кое бер. Мисалы үчүн төрттөрдөн жана баарыбыз билген Ник Вуйчиччи, буту колу жок миллионер, 4 трансформатор. Революция кылды. Колу путу жок адам миллионер болот. Колу путу жок адам, колу путу бар супсулуу аялды алып, колу путу жок адам деле балалуу болот дегенди көрсөтүп койду. Биздин сознанияга трансформация жасадыбы? Жасады. Ошол өзүнүн турушу менен жасайт да. Ушул кантип миллионер болсун дейт. Себеби мен бир канча жыл мурун эле өзүм окута баштагам, өзүм бизнесте кыздарымчы. Анан биринчи мен Ник Вуйчичти ушунчалык көрүп таасирленип, ошону көрсөтүп окутчум да. Мына деп анан бир күн Ник Вуйчичти койсом, боюнда бар аялдар келип мындай чочуп калышты. Ошондон кийин мен ойлондум дагы, мен көрсөтпөйм экинчи дедим да. Мен эмне үчүн колу путу жок адам менен мотивация кылам? Колу путу бар, акылы инвалиддер толуп атканда. Колу путу жүрүп шалдайып, колун каяка батырышын билбей, бутун каяка батырышын билбей, жашоо аябай жаман, Кыргызстан жаман, менин күйөөм жаман, аялым жаман, балам жаман чыкты, мен эмне кылам деген инвалиддер толуп атканда мен эмне кылам? Колу путу жок инвалидти көрсөтүп мотивация берип, колу путу бар эле издеп жүргөн жандар толуп атпайбы дедим дагы. Ошондон кийин мен Ник Вуйчичти көрсөтпөй койдум. Көрсөтпөй, мен ансыз деле башка мотивация бере турган табам. Анткени алдагы аң сезимге таасир берсе, боюндагы балага ошондой эмес. Мен эмнени көрсө, ошону кылат. Мен ал келиндердин мээси эмнени ойлонуп атканын билбейм да. Ошону көрсөтүп мен эмне кылышым мүмкүн? Туурабы? Сезимге таасир этет. Мен ошондо эле түшүндүм. Ник Вуйчич Америкада туулган үчүн миллионер болуп чыкты. Эгерде менин мамлекетимде болсо, мечиттин алдында турмак, ата-энеси таштап кетмек, анчалык акчасы, билими жетпейт эле андай баланы алып чыкканга. 6 саны амал баланы ача албай атабыз биз Кыргызстанда. Каякта буту колу жокту кармакпыз. Ошон үчүн онун бактысы дедим. Тактысы Ник Вуйчич Америкада туулуп калганына, ата-энесине байланыштуу, алдагычы, родовой системага байланыштуу. Сен кайсы родтун алып келе атасың? Бул жерде өтө чоң философия да, өзү ар бир баланын тагдыры, ачылышы. Бул укканда үмүтпеш керек. Мисалы, ар бир адам өзү каалаганын уккусу келгенди уга берет да. Анын ой жүгүртүү системасына байланыштуу. Мисалы үчүн экөөбүздүн сүйлөшүп атканда бирөө уга турган болсо, негативге коюлуп калган адам мынтет. Ошон үчүн мен 4 мен Америкада туулганда ачылмак экен. Мен Кыргызстанда туулуп турам да. Каяка барам мен деп айтат. Өзүнө шылтоо издесе табат ар бир адам. Родовой системасына байланыштуу десем, ошода мен ата-энем алкаш болсо мен каяка барат элем деп айтат, ата-энесине күнөөнү коет. Да. Бул ушинтип ойлонгондорго да жооп айта кетейин бир жолу. Бир кишинин эгиз уул болуптур. Бир күндө төрөлөт да, бир энергияда. Эгиздер бир энергияда. Бирок көп жылдан кийин бирөөсү өтө күчтүү адвокат болуп чыгат Америкада, бирөөсү болсо алкаш болуп чыгат. Анан журналисттерге кызык болот да. Издеп, алкаш болуп, түрмөдө жатканга барып, сиз адвокатка барып сурайт да. Сиз ушундай оор үй бүлөдө төрөлгөн экенсиз, атасы алкаш болот. Бирөөсү түрмөгө түшөт. Атаңыз алкаш, аракетчи болгон экен. Сиз кантип анан ушундай атактуу адвокат болуп чыктыңыз десе айткан экен. Мен ушул атамы көрүп туруп, кантип оңолбойн. Мындай жашоо болбой турганын көрүп, эртеден баштап мен өз жоопкерчилигимди алып, ушундай адвокат болуп чыктым дептир. Анан ошол эле эгиздин пайына барып, түрмөдөн журналисттер жөн койбойт да. Барып, сиз эмне себептен ушул жерге отуруп калдыңыз десе, атамы көрдүңөр. Атам ушул аракетчи болсо мен кандай болот элем? Дагы кандай эмнени күтүп атасыңар деген экен.
биздин көпчүлүк адамдар ошол экинчи эгиздин пайындай ойлонушат. Адам негизи бирок жоопкерчиликти өзүнө алыш керек экен да. Жоопкерчилик алса ар биринин таланты ушул жерде жазылган. Сен мынандай таланттуусуң пендем деп Кудайым ар бирине берген. Бирок адамдын акылы жалкоолукту жакшы көрөт. Адамдын акылы бирөө менен жашоомду өзгөртүп берсе экен. Мен ушундаймын да, мен эмне кылайын, ушундай үй бүлөдө төрөлүп калдым, ушундай мамлекетте деген жакшы көрөт. Шылтоон издеген акылга жарашат. Акыл Өздөрүн мактаганын жакшы көрүшөт. критиканы эч ким сүйбөйт, бир дагы адам. Мактаганды баары сүйөт. Мактап койсоң мардайып өнүкпөй калат. Ошон үчүн жүрө берет. Критика айтсаң душманга айланып алат. Болду, эчтекени көтөрбө, сенин артыңан сая түшүп алат. Ошол менен жок болот. Критика уккусу келбегендер. Ошол эле. Аябай жакшы экен. Да. Бүтүрүп коелубу 5-6 7. Ошондо 5ти минуста болгондо, демек снайпер, киллер, экстремисттер 5терден чыгып атпайбы. Эң таамай аткандар 5тер болот. Жашоодо деле карасаңар 5-чилердин үйүндө мылтыктары болот, пистолеттери болот, детективтерди көрүшөт, детектив окушат, ушундай болот да. Ушундай тилдери таттуу, бал сүйлөшөт. Андан кийин 6-чы числодо 6-15-24 числодогулар. Булар Венера планетасындагы адамдар. Булар плюс да болсо, булар турган жердин өзү ийгилик алып келет. Булар турган жердин өзүндө сүйүү бар. Булар эң даанышман адамдар, эң жакшы маслихат берген адамдар болот. Жакшы мудрый адамдар да. Мисалы үчүн 3-төр умный, бирок мудрый эмес. 6 даанышман адамдар. Даанышман адамдар. Ошон үчүн алар өзүнө ишенип, мен даанышманмын деп акылында ойлонот дагы, китеп окубай коет. Китеп тап келсең эле алып уктай берет. Окушпайт көбүнчө алтылар. Алар өзүнүн жолдуу экенин түшүнүшөт. Жакшынан сүйлөп туруп, баардыгын секретин айтып болушат алтылар. Минуска түшкөндө алтылар булар законго каршы кылмышкерлер. Закон каерде болсо ошонун баарын бузган алтылар болот. Эчти мындай ылгай албай калат. Анан аябай кекчил, өч ала турган алтылар болот. Кылмышкерлер, ОПГнын бүт начальниктери алтылар болот. Бирөөдөн өч алгандар алтылар болот. Ал эми 3 менен 6-ны ушундай кылып койгон, Алла Таалам. Бири-бирине байлап. Себеби 3төр законду сактаган, ушундай закон бар болсо бир мамлекетте 3 гана сактайт ошол жерде. Ушундай жүрбөгүлө, мындай жүргүлө. Мисалы үчүн да, Чубак ажы исламдын эрежелерин сактап, баардыгын ошого чакырган. Эреже бар эле болсо ошону сактай алат 3-4чү. Алтылар бүт эрежени бузуп турат. Мамлекеттин законун бузган алтылар болот. Ошону туткан полицейскийлер, сыщиктер 3төр болот. Эң күчтүү полицейскийлер 3төрдөн чыгат. Бүт эгерде кылмыш зонасына барып издей турган болсоң, алтылар бузат, 3төр тутуп жүргөндөр болот ошол. Анан мисалы үчүн эгерде шоу бизнеске келе турган болсок, 6-6 бул Алла Пугачева. Филипп Киркоров 3 болот. 3тү 6-ны сүйдүрүп койгон, 6-ны 3тү каратып койгон да. Мисалы үчүн, себеби 6 өзү окугусу келбейт, билимди алгысы келип 3төн алышат да. 3төр болсо аябай окуйт дагы, 6-ны тарбиялайм деп көрөт. 6 тарбиясына кирбей качат Алла Пугачева мисалы үчүн. Филипп башка бир дагы умный адам таппайт. Мудрый экенин билет дагы 6-ны эле сүйө берет, канча жыл болсо деле. 3 менен 6 мына ушинтип келет турмуштачы. Бул бардык жерде ошондой. Бүт үй бүлөңөргө салып көрсөңөр, калп болсо келгиле, мен айтышамын деле. Жакшы экен. Ошону 6. Алтылар булар 6-15-24. 6-15. Алла Пугачева 15-нде төрөлгөн. 6-15-24. Эгерде сиздин туулганыңыз, атаңыз айткан чын болсо, сиз дагы 6-га келесиз, 24-кө. Ошон үчүн сиз чыгармачыл менен иштегенди жакшы көрөсүз, өзүңүз иштегенди, өкмөткө батпайт алтылар. Өкмөт деген системада сөзсүз модон чыкпайсың дейт да. Өзүнүн ишин творчество кылган келген адамдар. Творить этүү, жаратуу, мудрый адамдар, жаратат, жаратман. Анткени 6 жаңы нерселерди 4төр жараткандай эле чыгармачыл адамдар алтылар болот. Ырдашат, ырларды жаратат. Мына азыркы Димаш Кудайберген 6-да, мисалы. Ырдап атат, элдин баары анын үнү менен эле дарыланат да. Анын сүйүүсү менен эле бир Димашты көрсөм деп эле ошол 6-числодогу энергия өтө күчтүү чыкса, ошону кайталап эмне кийсе кийишет, эмне ырдаса ырдашат. Себеби бул энергия, сүйүү энергиясы. Да? Успех ошол жерде. Байлыктын да энергиясы, 6 бар жерде Кудайдын нуру жайт деп жазылган.
Биздин азыркы президентибиз 6 болот. Мисалы үчүн бизге буга чейин 6 энергияда боло элек эле президент. Биринчи жолу 6 энергияда келди. Назарбаев 6 болот мисалы үчүн. Ошон үчүн инвестициялар келип, 6 турганда астаналар курулуп кетти. Алла таалам чечет ким падыша болот, ким кандай болот. 6 бийликке келе турган болсо, бүтүндөй ошол мамлекетке ошонун нуру жайт. Ошол адам аркылуу берилет да, бардык нерсечи энергия аркылуу. Инвестициялар жакшы нерселер келет. Байлык, ийгилик ээрчип жүрөт экен. Байлык, ийгилик, күндүн нуру, Кудайдын нуру жайт дейт да, ошол 6 бар жерде комфорт болот. 6 бар жерде жакшылыктар болот да. Мисалы үчүн ошол энергиядагы плюста жүрсө. Ал минуста жүрө турган болсо, анда башаламандык болот, минустагысы болот. Ошол адамга байланыштуу. Алчы. Анан 6-лар ушундай, 7-лерге келе турган болсок, 7, 16, 25. Булар кету планетасы, планета эмес го эми. Булар плюста болгондо идеяны өтө чагылгандай бат ишке ашырган адамдар. Тез. Не идея келсе башына шарт тартып алышат. Ушундай күчтүү, гениальный. Путин мисалы үчүн. Эртеси турду Крымды алып койду. Эч ким ала албаган Крымды Путин гана алып койду мисалы үчүн. Путин эмне ойлонсо ошого жетет. Жети да. Анан кундалини йога. Кундалини деген бул адамдын ичиндеги резервдик энергия. Өтө күчтүү. Ошол энергия салынган адамдар. Бул адамдардын энергиясы башында жок, денесинде. Ошон үчүн булар 7 адамдын күчү бар. Бул адамдардачы. Башында баш жок, звезда деп коет. Өтө мындай өздөрүн сверх эгоисттер. Бирди жөн эле жарын жолдо калтырган адамдар ошо 7-лер болот. Мен деп турган адамдар 7-лер болот. Эгерде ал өзүнүн сверх эгосын менен иштеп, өзүнүн признание күтпөй турган болсо, булар гениальность ачылган адамдар болот да. Ошондо алам дегенди алып, жетем дегенге жеткен кризис менеджерлер. Кризис менеджер деген кризис кылып туруп көтөрөт да адамдычы. Кризиске киргизип туруп көтөрөт. Биздин экс-президентибиз 7 болчу мисалы үчүн. Азыркы президентке чейинкиси. Сооронбай Жээнбеков. Ооба, сенин кризиске киргизип туруп анан трансформация кылат сени, көтөрөт. Булар туаса Алладан келген учительдер бир гана 7-лер. Алла таалам бизди жөн жараткан жок да. Сен окутасың, үчтөр. Сен 5 соодагер болосуң, бизнес жүргүзөсүң, баарын ортосунда мамиле кылып, бири-бири менен мамиле кыла албайт буларың. Бир сен башкарасың падыша болуп, сен гана жакшы элиңе камкор кыла аласың. 2 сен баарын бириктирген дипломат болгун. 4 сен жаңы нерселерди революцияга киргизип туруп кокус бирөө жарым айнып кетип атса. Деп жөнөткөн да. 6 сен сүйүүңдү берген, комфорт түзгүн, баарына шарт түзгүнүң деп жөнөткөн. 7-ни сен элде жок идеяларды тез аткарып, анан түшүнбөй атканды кризиске киргизип болсо дагы тарбиялаган деген. Бардыгынын өзүнүн кызматы, Ар биринин өзүнүн кызматы, өзүнүн энергиясы бар. Ошон үчүн ал бессознательно барган жеринде кризис кылып жүрөт 7-лер. Бессознательно сөйлөгөн сөзү менен, мисалы үчүн биздин президентибиз чыга эшикке дегенине канча кыргыздын баары чыйрыгып жаны чыгып жатып калды. Алар өздөрү агрессивдүү сүйлөйт, ошондой айтат. Бир сөзүн көтөрө албай чыйрыга берет да элдерчи. А в самом деле алардын энергиясы ошондой. Алла таалам бир гана 7-ни чыныгы учитель кылып жөнөткөн. Алар действиясы менен бизди кризиске киргизип туруп оңдойт. Баары бир ошол туура болот, бирок чыйрыгасын критика деп көтөрө албайт да адамдар, пенделер. Ал туура айтып аткан болот 7-лерчи. Өзү билбейт. Анан минуска түшкөндө хаос. Ошол адам өзү хаоска кирет биринчи, анан жандагы хаоска киргизет. Өзү унутчаак болот, анан баарын кризиске киргизет. Өзү бир нерсени түшүнбөйт, суицидке чейин барып жүрүшү мүмкүн. Минуска түшкөндө 7-лерчи. Себеби алар кылган ишин бирөө бааласа экен дей берет. Эгерде ал кылган ишти баалабай койсо ушундай болуп кетет минуска. Ар бир ишинен баалоону күтүп турат 7-лер. 8-дерден 8, 17, 26. Булар Сатурн планетасынын ключевойлору. Плюста болсо булар контроль, реалист, скрупулезность, материализм. Материалдык байлыкты контролдогону келген адамдар. Ким иштеп атат, иштебей атат, баарын тутуп, билип турганы келген адамдар. Дыкаттык менен өтө тыкан иш кылган, баардык нерсени билген, ким не болуп атканын баарын контролдоп турган адамдар. Мисалы үчүн бизде президенттердин ичинен Атамбаев.
Бизде 1 энергиясында 2 президент өттү. 5 энергиясында Роза Отунбаева келди. 5ти президенттикке көпкө калтырганга болбойт. 5тер келгенде сөзсүз согуш чыгып кетет. Трамп 5 болот Америкада. Ошон үчүн бийликке 5ти отургузганга болбойт. Ошондуктан эл тез эле өзү ошондой болду. 5 кетти, анан 7, 8 болду, 6 эми болуп атат да. Ар түрдүү энергиядагы жетекчилерди көрүп атабыз. Минуска болгондо ошол 8дер аябай өзүнө ишенбей калат, эч кимге ишенбей калат, тотальный контроль кылат, ранний инсультка барат. Себеби 8дердин аң сезими эч качан дем албай бардык нерсени контроль кылып тургандыктан инсультка күч келет да, жүрөгүнөчү. Контролду кое бериш керек. 8дерчи. 8дер бул дүйнөдө бардыгын контролдоп, эгерде дүйнөдө бүт 8-числодо төрөлгөндөрдүн баарын алып чыгып койсо, дүйнө урап түшөт. Себеби бул дүйнөдө бир гана 8дер жумуш кылат. Эч ким жумуш кылбайт 8ден башка. Жумуш кылган, баарыбызды жумуш кылдырткан 8дер болот. Эгерде ресторандарга барып карасаңыз, администраторунда 8 бар, хозяйны 8 болот. Ошон үчүн ошол жерде иш болот. Эгерде ресторанда жакшы тамак тез болбой, даамдуу болбой, убагында болбой, кир болсо, ал жерде 8 жок болот. Эптеп акча табайын деген. 8 өтө тазалыкты талап кылган, бардыгын туура иштешин талап кылган, жаман көрүнүп болсо да баарын контролдоп, ошол жерде результатты кылган 8 болот. Ошон үчүн 8дер өтө бай адамдар болот. Рокфеллер 8, Роберт Кийосаки 8, Гандапас 8 мисалы үчүн. Ушундай. Анан ошондуктан 8дер материалдык байлыкты контролдогон келгендиктен акча дүйнөнү жакшы билишет, өтө бай адамдар болот. Неме кылышат да. Бай адамдарды баалашат, кембагалдарды баалашпайт, мисалы үчүн. Бөлүп турушат да адамдардычы. Жалкоолор жаман көрүшөт. Жалкоолугунан бай эмес да дейт да. Ал эми 9, 18, 27 булар Марс планетасындагылар. Плюста болсо булар аябай көздөгөн максатына жүгүргөн, спортивный адамдар, динамичный воин, жокер, аскер адамдары. Мындай телосложениясынан деле, дене түзүлүшүнөн деле көрсөң болот 9дарды. Бойлору узун, колу буту узун, шаптай болот дагы. Фитнеске барсаң, спорт школага барсаң бүт 9дар болот да. Мисалы үчүн военный да бүт 9дар тапшырат. МЧСте иштегендер 9дар болот, көбүнчөсү да. Себеби алар действияга, кыймылга отуруп алып сүйлөшө бергендер олар 3төр болот. Алар ал жерге келбейт 9дар. 8дер мындай жерге келбейт, акча калды, иштеп жүргөн болот, акча чогултуп жүргөн болот аларчы. Бизнесте болот. 9дар плюста болгондо ушундай болот. Жеңүүчү аскер. Сталин 9 да, мисалы үчүнчү. Сталиндин 9дугунан биз жеңип чыктык. Улуу ата мекендик согушта. Согушту баштаган 2 болот, Гитлер. Анын миссиясы 5 болгон үчүн ошондой көп баалаамат алып келген. Негатив болуп калды да, анда. 2 деген мындай мени түшүнбөдү дейт да. Анан ал эми мурда кандай үй бүлөдө, аны ким түшүндү, ал бир окуу жайга өтпөй калгандан деп айтышат. Бүтүндөй унчукпай топтоп жүрөт дагы 2-33-кө чейин. Жашына элдин баары түшүнгөн дипломат дейт да, жумшак. Жоодон жоон чыгат дейт го кыргыз, ошондой болот да экилерчи. Анан 5ке өткөндө согуш баштады да. 5 деген киллер снайпер деп атпайынбы, согуш чыгарат деп. Миссиясы 5ке келгенде 33төн кийин анан ааламга согуш жарыялап койду го миссия 5тер. Ошондой. Анан 9дагы минуска түшкөндө ярость, паранойя. Ошон үчүн Сталинге паранойя деген орунду койгондо эртеси ошол врачтардын баарын башы алынган. Дүйнө билбесин деп. Себеби 9 эч кимге баш бербейт. Бардыгын яросты менен давить этип жок кылат. Ошон үчүн Гитлерди бүтүн жок кылды, өзүнүн аялы, өз асыны өлдү го, атыны өлдү го. Себеби ал кайкыбарсыз эле таап келет болчу, анан кутула албайт болчу. 9дар ошентип өзүнүн яросты менен давить этип салат да. 9 энергиясындагылар. Ошон үчүн алар өзүндөгү ичиндеги агрессияны, энергияны, эмоцияны чыгарыш үчүн алар топ ойношот, спортко барышат. Дайыма кыймылдап турушат да. Ошондо нормалдашат. Мисалы үчүнчү. Мындайча айтканда, ар бир адамдын табияты ушул энергияга байланыштуу. Бул азыр мен айтып өткөндөр бунун тубаса жөндөмдүүлүк таланттары. Ар бир баланы плюс жака бурсаң сонун, минус жака чыксаң жаман болуп калат. Суцай бул илим, бул философия. Суцай бул
аралыктан таануу деген. Адамдын туулган күнү 8 цифра, 8 сан. 8 сан аркылуу адамдын ой жүгүртүүсү кандай күчтүү жана алсыз сапаттары бар. Анан 33 жаштан кийин ал кандай кызматта, кандай өзүн алып жүрөт. Жүрүм туруму кандай болот? Психологиясы камтылган. 21 кылымдын психологиясы бул Сүтсай. Кыскача айтканда. 8 цифрага эмне керек турган болот ошондо? 8 цифрага туулган күнү адамдын, айы, жылы. Ушул менен ал коддолуп түшкөн ар бир адам. Ар бир адамдын коду туулган күнүндө. Муну билимдүүлөр баары билишет. Паспортту биометрика алганда эле белгилүү. Бул адам иштейт, иштебейт. Миллиардерлер билет бул илимди. Бул иш берет, иш бербейт. Бул баары бир мындай билишет. Паспорттун алды болду, сен баардыгы белгилүү. Биз эми цифровой болот экен, биз ана мына деп жүрөбүз. Качан эле цифраланып түшкөнбүз биз. Баардыгы уже белгиленип. Баары белгилүү. Быйыл ааламда 21 кылымдын 21 кылымдын психологиясы. Психологиясы. Ушуну тааныштырыш керек экен, ана 21 кылымдын психологиясы. Жаманай кайда чыгат депчи, мисалы үчүн 33төн кийин өзгөрүп турган, Да. Жигиттерге тиешелүү да? Жигитке деле тиешелүү, аялга деле тиешелүү. Мисалы үчүн кыз кезинде баары жакшы. Эмне өзгөрүп турат бул? Неден өзгөрүп турат? 33төн кийин анын кыймылы. Себеби мындай болгонда, бул Сүтсай аалам таануу илими да, аалам таануу, адам таануу, адамдын табиятын таануу. Аалам кантип курулган, эмне себептен ушинтип жаралабыз, женский, мужской, аялдык, эркектик энергияда, эмне үчүн биз тил табышабыз, келишебиз, эмне үчүн биздин жан дүйнөбүз ыйлайт, биз эмнеге бай болгубуз келе берет, биз эмнеге талаша беребиз, ошонун баардыгы жообу бар илим. Түшүндүрүлө турган. Ошон үчүн ааламдын курулушун үйрөткөн илим болгондуктан бул жерде мынтип айтылат. Адам туулду, туулган күнү анын каалоосу. Эмнени каалайт, ошону өмүргө ошону каалап жүрүп өтөт. Ал эми туулган күнүндөгү 8 датасы анын таланты, сапаттары. Ошонун ичине катып койдум деген. Ал эми баарын кошуп чыккандагы туундусу анын кыймылы, кармасы, действиясы. Ушундай болуп жашайсың деген. Башкача айтканда, Алла Таалам бизди жаратканда бир гана тапшырма берген. Өзүңдүн аң сезимиңди өнүктүрөсүң деп жөнөткөн жер планетасына. Душа келет жер планетасына, жан дүйнө өзүнүн аң сезимин өнүктүрүш керек. Бирок биз социалдык максаттар менен көп жүрүп калабыз. Коом таңуулаган, өзүбүздүн акылыбыз тапкан, акылыбыз байы, элдин баары сени уксун, ушундай нерселерди айта берет да. Ошого умтулуп атып, биздин жашообуз экинчи планга калып кетет. А эгерде аң сезимди эмес, жан дүйнөбүздү уга турган болсок, анда биздин өмүрүбүздүн баалуулугу биринчи орунга чыгат. Сүтсай ошону көрсөтөт. Биз демек биороботпуз. Аң сезимибиз өзүбүздө өнүгө элек да, адамдар биоробот. Аң сезим саны номери 3, миссиясы 5 деген. Действиясы 5 болуп эле кыймылдайт. Өнүкпөгөн адам 5 болгондон чыга албайт, башкача боло албайт. Өнүгүү деген трансформация, жеке өзүнүн үстүнөн иштөө. Иштегенде гана адам анан ошол программадан чыкканга акысы бар, чыкканга күчү жетет, ошол энергиядан. Ошондуктан мындай сөз бар. Түркөйлөрдү планета башкарат. Даанышмандар планетаны башкарат деген сөз бар. Муну канча 11-12 кылымдарда эле Жусуп Баласагын айткан. Адам затты жаратты да эскерди, ага акыл, эс, тилди, ойду кошо берди деп. Бул бүт ааламдагы даанышмандар билет. Мунучу даанышмандар планеталарды башкарат. Ошон үчүн астрологдор жылдыздарды эсептеп көрүп, Омар Хаямдар мисалы үчүн билген, мунучу даанышмандар баары билген бул илимде. Ошон жылар эч нерсеге капа болбой, эркин жашап, бүгүн барбыз, эртең жокпуз дегенде билген. Жөн эле байлык топтоп, жөн эле бирөөгө көрүнүп, бийлик топтоп, эч кандай кажети жок экенин билген даанышмандарчы. Алар планета күн сайын бизди башкарып тура турганын, ар жылы эмне боло турганын биздин кыргыз эли билген. Мен мисалы Сүтсай менен мен эмне таптым мисалы? Кыргыз элинин улуулугун таптым.
Сүтсай менен биздин көрөңгөбүз күчтүү экенин, биздин духубуз өтө күчтүү эле экенибизди таптым. Духубуз сынып гана Американы карап жалдырап, башкаларды күчтүү державаларды карап жалдырап калганыбызды таптым. Биздин эл бизге акыл насаатын, мудростун макал лакапка, манаска, элдик өзеки чыгармага калтырып кеткенин таптым. Өзүбүздүн макалдарды ушундай жакшы түшүнүп калдым Сүтсайдан кийинчи. Биз башка элди жогору коюп атып, башка тилди үйрөнүп, тилден алыстаганда жети атабыздын, биздин элдин насаатын түшүнбөй калыппыз. Башка китептерди окуй бергендечи. Ошондуктан бул Сүтсай менен ар бир өзүнүн тамырына, корнисине кайтып келет. Өзүнүн элин баягы тарыхты сыйлап атсаң келечек сени атат деген сөз бар го. Биз эгерде качан өзүбүздүн рухубузду, духубузду таанымайын, өзүбүздүн тилибизде сүйлөмөйүн, биз адашканыбыз адашкан. Эч кайсы мамлекет келип бизди көтөрүп бере албайт. Эч кайсы бир президент дагы. Жалпы элдин дүйнө таанымы өзгөрүш керек. Себеби ар бир адам бул дүйнөгө келгенде эки эле нерсени издеп келет. Билим, сүйүү. Сүйүүнү табышы мүмкүн, билимди таппаса, тапкан сүйүүсүн да жоготуп алат, бузат. Билимди тапкан болсо, билим менен баардыгын таба алат. Эки эле нерсени издеп жүрөт бүт жандар. Ошон үчүн Алла Таала мүчтөргө билимди берип туруп, үчтүн баары уга турган кылып койгон кулактарын. Башка сүйлөсө анчалык угушпайт, үч сүйлөсө угат. Анан төрт сүйлөп атканда сери туман келет дагы, элдин баары ошону жалган айтса дагы, туура айтса дагы угуп ээрчип кете берет төрт сүйлөгөндө. Ушундай болуп калат. Ушу эки энергияны уга турган кылып койгон. Бул Сүтсай дүйнө таануу илими да, өзүңдү таануу. Ааламды карай турган болсок, мына былтыркы жылы 4 болду. Ар бир жылы энергия келет да. Былтыры 4 энергия, революция, трансформация, коом трансформация кылганы келген да. Былтыркы жылы 4 болду. Бардык адамдар ушундай трансформация болуп калышты. Мурдагы ойлордун баары сынып кетти, бытчыты. Мындай болот, пландары сынды. 3 деген инструкцияда план менен мынаны кылам дейт, болду. Ошол план бузулуп калса эси болуп тура берет. 4 планды буза турган адам, энергия. Ошон үчүн былтыркы баардыгынын планы бузулуп, бизнесмендер кембагал болуп, кембагалы байып, ар деме болуп кетишти былтыры. Абанын канчалык кымбат экенин, дем алуу кандай кымбат экенин түшүндүрдү. Бул деген адамдын өмүрү баалуу экенин, реалдуулукка алып келип коет. Сүтсай деген бул адамды иллюзиядан чыгарып, аң сезим иллюзияда, эмоция өзүнчө кыйраттан деп жүрө берет. Ошодон чыгарып реалдуулукка алып келүү. Реалдуулукка. Былтыркы жылы эгерде билим албаса адамды, турмуш өзү реалдуулукка алып келет. Былтыркы жылы реалдуулукка алып келди. Быйылкы жыл 5 деген энергия. Быйыл элдин баары эле коммуникация кылгысы келип, бирөө менен бир нерсе, бир бизнес кылсамбы, тигиге барып кошулсамбы, тигимге барсамбы, отуруш болсобу, той болсобу баргым келип атат деп калган адам. Былтыры баарын үйгө камап, ушундай зар кылды бири-бирине. 5 деген бул коммуникация, бири-бири менен мамиле кылыш керек, сүйлөшүш керек. Сүйлөш, адамга зар бол, кыймылда деген энергия. Бардык сырлар 5 плюста болгондорго, минуста болгондорго урушуп, мушташып, киллер болуп, снайпер болуп жатышат. Ар бир адам энергияны өзү акылына жараша, аң сезимине жараша тандайбыз, жасайбыз, жашайбыз. Энергия плюста да болбойт, минуста да болбойт. Жаман, жакшы болбойт. Алып жүрүүчү адам аны жаман көрсөтөт, жакшы көрсөтөт. Акча да эле да. Акчаны да жаман жакшы кылат. Аябай жакшы. Демек, максат азыр эмне болуп турат? Мисалы үчүн, биз өзүбүз плюста болуп, же минуста болуп билишибиз керек экен да. Биз өзүбүздү тууралашыбыз керек деп болот да, азыр максат ушундай. Ошол ар бир адамдын максаты ар түрдүү да. Сиздин максатыңыз эмне, мисалы, эмне үчүн Сүтсайдан эмне билгиңиз келип атат? Сүтсайдан билип алып, мисалы үчүн мен алдын ала тагдырымды билип алсам болобу? Жок. Алдын ала тагдырды бул Алла Таалам гана билет. Алдын ала эч ким билбейт. Бул көз ачыктык, ширк деген ошол туура. Бул психология. Сиздин ой жүгүртүүңүздүн жолун билесиз, характериңизди билесиз, мүнөзүңүздү, привычкаңызды билесиз. Бул билимдүүлөр баардыгы билишет. Бизди бул жер башкарат. Мысльдан чувство келип чыгат, сезим. Сезимден биздин действие келет. Действиеден биздин привычка пайда болот. Привычкадан биздин тагдыр келет. Ошон үчүн адамдын тагдыры өзүнүн колунда дейт. Мен тагдырымы жакшы жакка алып чыганбы, жаман жакка алып чыганбы, менин мыслиме байланыштуу. Менин мыслимдин агымы тынбай 1 секунддун ичинде 60 000 ой келип турат. Мээчи тынымсыз агып келип турат. Ошол ойлордун ичинен кайсынысын угуп мен негативимби, плюсунабы, ошону кандай колдоном, бул менин жеке жоопкерчилигим, тарбия таалимим,
байланыштуу да. Ошонун менин максатыма байланыштуу. Кимдир бирөө элимди Сүтсайга деле ар түрдүү адамдар келет. Алып алып мен эми элдин баарын башкарам дейт. Мен эми ушуну билип алып, бул жерде өтө көп сырлар бар. Бизнесмендер үчүн бүт секрет бар. Бизнес ключтөр бар. Мисалы, кайсыл жерде бизнес ачса болот, ким менен бизнес партнер болуш керек, ким менен болбош керек. Даже аялың кайсы энергияда болсо, сен бизнесмен боло аласың чоң, боло албайсың. Бардыгы бар. Мисалы үчүнчү, мындайча айтканда, эгерде мындай айта турган болсом, ар бир адам ийгиликтүү болгусу келет, туурабы? Ийгиликтүү болгусу келбеген адам жоктур. Ар бири жакшы жашагысы келет, ар бири бай болгусу келет. Ийгиликтүү болуш үчүн секреттери, сырлары биринчи адамдын атына байланыштуу. Адамдын аты кандай атталып жүрөт, ийгиликтүүбү же ийгиликсиз атпы. Экинчиси, кандай адам менен турмуш курду. Өтө важный. Ийгиликке алып чыга турганбы, сындырып жок кыла турганбы? Кандай адам менен экөө. Үчүнчүсү, кайсы күнү баш кошушту? Ошол күн өтө ошол энергия менен маанилүү жашайт. Андан кийин ал адам өзүнүн миссиясындагы энергиясын плюсту алып кетип атабы, минусту алып кетип атабы? Анын ойлору өзү канчалык тазалады, тазалай албады, өнүктү, өнүкпөдү? Ошолордун баарын эске алып карап чыкканда гана ал адамдын ийгилиги анан жаралат. Ийгиликтүү алып барабы, ийгиликсизби? Мындайча айтканда, бир канча адам пенде келип бул дүйнөгө канча таланттар ачылбай эле көрстөнгө кетип атат. Окубай эле, өнүкпөй эле кетип атат. Ошон үчүн бир канча кыялдар аткарылбай көрстөндөрдө, мүрзөлөрдө жатат деген ошо. Ар күнү шанс берет Алла Таалам. Ар күнү күтөт бизди оңолот деп адамды. Өзүн ачат деп баарына талант берген. Бирок адам өзү ишенбейт. Себеби анын тарбиясы, анын ата-энеси, мисалы үчүн адамдын наставниктери болот да, ийгиликтүү болуш үчүн биринчи анын ата-энеси. Кимден төрөлдүң? Повезло, не повезло деген ошол жерде. Биринчи ата-энең. Экинчи наставнигиң жубайың болот. Повезет, не повезет тоже көрүнөт экинчи жубайыңда. Ошол энергия менен же алдыга кетесиңер экөөңөр, же мушташып, талашып, тартышып атып, мен кыйын болуп атып, эдиңерди сындырып аласыңар. Дагы бири-бириңи жок кылганга өтөсүңөр. Үчүнчү шанс, эгерде ата-энеден не повезло болсо, жубайдан не повезло болсо, үчүнчүсү өзүң издеп тапкан наставник, жолуккан наставник. Ал наставник бул ошол сага үйрөтө турган билим, ийгиликтин жолун үйрөтө турган адам, ал таптакыр башка адам болушу мүмкүн. Мисалы үчүн азыр Сүтсайдагы менин наставнигим Жанат Кожумжаров. Мисалы, мен наставнигим дейм, Жанат Кожумжаров. Ошол наставникти этегин кармап, түшүнүп, сен жашооңду 180 градуска буруп кетсең болот. Демек, эч ким кембагалдын үй бүлөсүндө төрөлдүм эле, мен кыргыз тилинен башка тилди билбейт элем, мен кол бутум жок эле, пучук элем, тилим чучук эле дебестен, өнүгөм деген адамга дайыма жол ачык. Өзгөчө азыр 21-кылымда, өзгөчө Кыргызстанда азыр Ысык көлдө окутуп атат. Жөн эле. Бирок барган адам жок Кыргызстанда. Кыргызстан оор уйкуда. Демек, бул Сүтсайда бул кандайдыр бир ийгиликтин сырларын үйрөтөт. Ийгиликтин кандайдыр эмес, бүтүндөй ийгиликтин сырын үйрөтөт. Ким Сүтсайга бакыт издеп келсе, жан дүйнөсүн аны табат. Ким байлык издеп келсе, аны табат. Ким өзүнүн максаты бар да, бирлер келиши мүмкүн, бийликке жетпей атам, ушуну окуп келип туруп бийликке отурам мен, президент болом, губернатор болом деп келсе, окуп келип ошону жасайт. Бизнесмен келсе, окуп барып туруп өзүнүн таланттары ачылып, мурда ойлоп таппаган нерселерди жасап, бизнес кылышы мүмкүн. Международный бизнеске айландырам десе, ошону алып кетет. 4 келип туруп, мисалы үчүн мен креативдүү бир нерсени ойлоп табам, мен мынандай чыгармалар жаратам, мынандай нерсени жаратам десе, ошондой кылып кете алат. 9 келсе, жеңүүчү болуш керек. Ал кайсы сферада чыккысы келип атканын мен кайдан билем? Анын ичинде да ар бир адамдын сыры ичинде, ар бир адамдын адам аласы ичинде дейт. Айтылбайт. Кыргыздын макалдарын карап отурсаңчы, Сүтсайдын баары макалда. Биздин аң сезим ошону түшүнбөй калган, адашып калганбыз да. Мына 70 жылдык тарыхыбызда биз өзүбүздүн тамырыбыздан оолактап, өзүбүздүн көрөңгөбүздү, насааттарыбызды түшүнбөй калганбыз. Эң күчтүү эл болгондуктан манаска салып, сөзгө салып күйгүзбөйт, эч ким өрттөй албайт деп салып кеткен экен. Бирок биздин акылыбыз азыр орусча окуп, орусча ойлонуп, жетишпей атат.
сүт сайда эмнеси жакшы, агай ашыкча, жаман, керексиз ойлоруңдун баарын тазалап койгондо кайра сенин духуң көрүнөт дагы. Кайра өзүңүн эме тамырыңа кетесиң да. Мен өзүм мисалы 1 жыл болду окуганыма. Мен ошол агайдын цигунунан кийин эле Манас, Канекей, Чыңгыз Айтматов эле мисалга келип калды да оозумачы. Ого чейин мени Тони Роббинстерди, Америка, Еврей, башка тренерлердин сөзүн айтчумун. Бүт ошолорду окуп көргөнмү, изилдепчи. Анан түшүндүм да, өзүбүздө турбайбы, бар жок байлык тамырыбызда экен депчи. Өзү Сүтсай деген бул адамдын өзүнүн миссиясын, өзүнүн өзүнө берилген мүмкүнчүлүк, жөндөм, талантын ачууга жардам берет. Ооба, туура айттыңыз. Ачууга жардам берет. Узун жолду кыскартат. Өмүр бою жүрүшү мүмкүн, 70-80 жол таппай эле кетип кала бериши мүмкүн. Ачылбай таланттарчы. Бул кыска кылып 1-2 жылдын ичинде сиз жетпей жүргөн кыялдарыңызга жетип алышыңыз мүмкүн. Өзүңүз ошону кааласаңыз, жоопкерчилик алсаңыз. Адамдын жолун ачат экен да, жолун ачат экен, жөндөмүн ачат экен. Ошо өзүнүн адамдын bir багыттарын билип алат экен, өзүнүн күчтүү жактарын, жанагындай өзүнүн сапаттарын да билсе болот экен да. Сапаттарын билет. Себеби ар бир адам мындай болуп калышы мүмкүн да. Турмушта адам 2 жол менен гана өнүгөт. Бирөөсү билимдер, булар тренингдер. Тренинг бул личностный рост, жеке өнүгүү боюнча тренингдер. Университеттер ага кирбейт. Гарвард университетин бүтпөйсүзбү, сиз трансформация болбойсуз. Ал просто диплом, ал ошол кесиптин ээси. Мына жакшы врач болуп чыкты, жакшы кесипти алды деген. Ал врачтын ичиндеги духовный дүйнөсү кандай экенин мен кайдан билем? Бул жан дүйнөнү Бул аң сезимди реформация кылат, аң сезимди трансформация кылат. Биздин жан дүйнөбүз өсүп туруш керек, улам өсүп туруш керек. Ошон үчүн личностный рост боюнча тренингдер өнүккөн мамлекеттерде адатка айланган, баары окуйт. Кыргызстанда эле окушпайт анчалык. Кыргызстанда 5 жыл окусам болду, диплом бар, бүттү, мен ушу менен жашай берем дейт. Ол 19-кылымдагы ой жүгүртүү. 21-кылымда 5 жыл иштейсиң, өмүр бою окуйсуң. Окубадыңбы сен? Азыркы идеяң азыр эскирет, азыркы техникаң азыр эскирет, сен буну үйрөнгүчөктү жаңысы келет. Ошол заман келди, жаңы заманга замандаш бол десе эле түшүнбөй атат бизгилер. Ол эмне, ол көз ачык болуш, ширктик, мен аны билемин. Өнүккөн мамлекеттер болгон муну түшүнгөн үчүн Америкадан, Бурята, Якутия кайсы гана жерден келип атат Кыргызстанга. Бүт жактан. Кыргыздар барбайт мына көлдө турса. Себеби биздин аң сезим ага жете элек. Кошуна мамлекет Казакстандан агылып келип окуп кетип атат. Өтө көп окуган. Бизден ар потокто 5-6 адам окуйт. Өтө кризиске баткан эле адамдар окуп алса, калганы мен бактылуумун, баймын, мен азыр кичине акча жыйнап алайын деп аткандар. Кантип ошо барсак болот ушун? Кантип барса элдер кантип алат ушундай жайга? Ушу жолду кантип издешет, кантип алат? Мага окшогон адамдардан издешет. Мына мага кайрылып өрүк, баарыга айтып берем. Менин инстаграмда аккаунтум бар, Пакирова Акшола десе чыгат. Ошол жерде маалыматтарды берип турамын. Мага кайрыла турган болсо, Сүтсайга качан башталат, качан барат айтам. Мисалы үчүн мына азыр 21-июнда болот. 15-поток. 15-жолу окуп атышат. Октябрдан бери көлдө. Бүт мамлекеттен келип атышат. Жанат Кожомжаров өтүп атат. Жанат Кожомжаров окуп атат. Өзүнүн шакирттери менен. Шакирттери бүт дүйнө боюнча келген. Кыргыздардан жок. Башкалар келген. Анан мисалы мен ойлойм да, бул мен өзүм жеке өзүм пикирим. Сүтсайды дагы Алла Таалам кыргызды сүйгөн үчүн берди деп ойлойм, менин жеке пикирим. Анткени Алла Таалам үчүн баардык адам бирдей, пенде бирдей. Бул мисалы сен жакшы оорукчан балаңы көбүрөөк карайсың го, кыйналган балаңы. Ошондой болгондуктан Кыргызстанда болуп атат деп ойлойм да. Биздин эл өнүкпөй калды. Окуйн десе акчасы жетпейт, 120 000 сом мисалы үчүн Сүтсайга бар окуганчы. Окуйн деп алы жеткенин, акылы жеткенин акчасы жетпей атат. Акылы бардын, акчасы бардын акылы жетпей атат. Аны эмне кылам, мен и так баймын, и так мен бар жок недвижимостьим бар деп олар ойлонуп атат да. Ал недвижимостьти баймактанса бир жуттук деген макалды билбей атышат аларчы. Бир пандемияда жок кылып коет, аны түшүнбөй атышат. Акылдуумун дегендер
байлыгы жетпей калышы мүмкүн, акчасы материалдык жактан. Ошентип барбай атышат. Кыргызстанда болгон себебин илимдин автору Жанат Кожомжаров, мектептин жетекчиси Асель Бекботоева кыргыз кызы. Асель Бекботоева уюштурган. Ошон үчүн Кыргызстанда, ошон үчүн Ысык көлдө, ошончо мамлекеттин ичинен 3 жылдан ашты бул мектептин жашап келгенине. Бул мектеп Россияда башталган. Анткени ушул Жанат Кожомжаров менен кыргыз кызы Асель Россияда табышкан. Кыргыз кызы, кичинекей кыргыз кызы Россияда жүрүп, ар кандай тармактык бизнестерди иштеп жүрүп, Жанат агайга барып калып, сабагын көргөндө ага идея берген. Идеяны ким берет? Алла таалам берет да. Ички жан дүйнөсү ошо пешенесине жазылган үчүн келет да. Бир эле идеяны бир адамга бербейт Алла таалам. 5-6 адамга берет, тез кыймылдаган алат. Бул жанагы Менделеев түшүндө көрүп, химиялык элементтер мезгилдик системасын. Анекдот бар го, ол биринчи Пушкинге түшкөн экен өзү түшүндө деп. Анан ол түшүнбөй Пушкин анан Менделеев ачыптыр деген. Себеби Пушкин 6 болсо керек да, тотом окуусу келбейт, ол ырдайт, ыр жазат, чыгармачыл да, чыгарма адам да. Анан ошондой ол бир идея бир мезгилде бир адамга түшпөйт, 5-6 адамга түшөт. Ким быстро кыймылдаган ошонун автор болуп чыгып кетет да. Ошол мезгилде башка адамдар деле болгон агайдын жанында, бир канча адам. Бирок Асель баргыча ушул идея келбейт. Асель көрөт дагы агайга айтат: "Агай, ушундай гениалдуу илимди окутуп атасыз. Жөн эле дарылап чыгарып атасыз. Бүт оруштун кемпирлерин жашартып, бүт энергия берип эле. Илимге айландырбайлыбы? Муну окутпайлыбы? Бүт адамга керектүү нерсени айтып атасыз го" десе, "Мен акча топтой албайм. Мен антип иштегенге убактым жок. Мен адамдарды дарылаганы келгем. Сага келдиби ошол идея? Сен аткара бер. Сага бердим ушул идеяны. Сен мектеп ач, сен акчага айландыра бер" деп берген уруксат. Ошондон баштап Асель бул илимди илимге айландырып, Россияда 50 миңден баштап, азыр Кыргызстанда гана эң арзан кылып койду, 120 миңден, Россияда 300 миңден бул илим, Европада 500 миңден, Майамиге күчтүү бизнесмендер алып кетип атат, миллиардерлер муну $5000 окуйбуз деп атышат. Кыргызстанда эң арзан кылып кыргыз элине болгон сүйүүсү үчүн. Биздин адамдар билим албайынча көтөрүлбөй тургандыгын түшүнүп, Аселдин элге кылган кызматы ушул Ысык көлдө кылып, элдин баары Ысык көлгө келип окуп атышат. Канча адам келип агылып кетип атат, канча бут кирсе ошончо кут кирет деген болуп атат бул жердечи. Ошону мен айткым келет биздин кыргыз жарандарына. Себеби билим издегендер бул өнүккөн адамдар болот. Өнүкпөгөн адам, жан дүйнөсү өнүкпөгөн адам билимге барбайт. Анын эгосу кыйналып атканда билим издебейт. Ал жалоба кылат, ал арызданат, ал бирөөнү күнөөлөйт. Күнөөлүүнү мамлекеттен издейт, саясаттан издейт, өзүнүн аялынан издейт да, ал окуганга шайманы жетпейт, энергиясы жетпейт окуганга. Ошон үчүн биздин мамлекетте мындай жан дүйнөсү ооруган адамдар өтө көп да. Ошого мен айтар элем бардыгыначы, бирөөнү күнөөлөгөндөн көрө жөрмөлөп болсо дагы студияга барып көрсөңөр, өзүңөр тагдырыңарды билесиңер, эмне болуп атканыңардычы. Эмчүцаяга кызыккан кишилер демек сизге Инстаграмга жазса болот экен. Инстаграмга жазса болот, биз ошол жерден маалыматтарды берип турабыз. Инстаграм бар ал жакта. Бакирова Акшола деген Инстаграмга жазса эле чыгат. Мен мисалы үчүн бүгүн Кыргызстан боюнча сүт сайдын жетекчисин конокко чакыргам саат 9-дачы. Мен ошол келечекте Кыргызстан кантип өнүгөт, Кыргызстан эң жакшы жаңылык билим берүү министрлиги тарабынан колдоого алынды сүт сай. Эми бүтүндөй жака киргизилет, уруксат берилди, министерство колдоду, кыргыз тилинде өткөнгө уруксат берилди закондуу түрдө. Бул жакында гана жетиштик, бул өтө сонун жаңылык. Эми бүт тараптан сүт сай айтылат, колдоого алынды да, мамлекет колдоого алып баштады.